Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда бразилиялык белгилүү жазуучу Пауло Коэльонун «Алхимик» романы окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кириш сөз. Алхимик жышаналуу китеп экендигин, бир дагы сөзү ойлонуп табылбаган, сыйкырчынын күндөлүгүнөн анын эмнеси менен айырмаланаарын окурманга алдын ала маалымдап коюуну өз милдетим деп эсептейм. Мен өмүрүмдүн 11 жылын алхимияны окуп үйрөнүүгө жумшадым. Сыйкырчылыкта алгачкы кадамды жасап жаткан ар бир адамга металлды алтынга айландыруу же өлбөстүн замзамын ачуунун өзү эле өтө азгырмалуу сезилет. Моюнга алыш керек. Замзам мага ушунчалык катуу таасир берди дейсиң, жараткандын бар экендигин аң сезимим менен туюп, сезгенге чейин бул жалган турмуштун баары бир күнү бүтөт деген ой мага аябагандай оор болуп сезилчү. Ошондон бу айтор өмүрүбүздү көп жылдарга узартууга жөндөмдүү кандайдыр бир суюктукту ойлоп табуу мүмкүнчүлүгүн билгенден кийин өзүмдү толугу менен мына ошол замзам суусун даярдоого арнайын деп чечтим. Бул 70-жылдардын башталышында улуу социалдык кайра түзүүлөрдүн доорунда алхимия боюнча олуттуу эмгектер жок кезинде болгон окуя. Мен ушул китептеги каармандарымдын бири өңдөнүп, өзүмдүн жарыбаган каражаттарымды чет элдик китептерди сатып алууга, ал эми убактымды алардын татаал символдуу тилин окуп үйрөнүүгө жумшадым. Рио-де-Жанейрода улуу жаратмандык менен чындап алектенген 2-3 окумуштууну издеп таптым. Бирок алар мени менен жолугушуудан баш тартышты. Тиешелүү лабораториялары бар, өздөрүн алхимикмин деп атаган, бирок өз өнөрүнүн сырларын укмуштуудай чоң акчага гана ачып берем деп убада кылган далай адамдарга да жолуктум. Аларың мага үйрөтөм деген өнөрдү өздөрү таптакыр билбегенин азыр гана түшүнүп олтурам. Менин көп жыл бою жумшаган күч аракетим да, ынтызарлыгым да эч жыйынтык бербеди. Сандаган символдорго, ажыдаарларга, күндөргө, арстандарга, айларга толгон алхимия китептери өзүнүн табышмактуу тилинде айтып жаткан нерселердин бири дагы менин колуман келбей жатты. Мен өзүмдү дайыма туура эмес багытта бараткандай сезчүмүн. Анткени символдуу тил туура эмес чечмелөөгө кеңири жол ачат тура. 1973 жылы баарын саймедиреп жатып, алга жылмак түгүл, укмуштуудай бир чоң жеңил ойлуу иш жасадым. Ошол кезде Мату-Гроссу штатынын билим берүү башкармалыгы мени театралдык искусство боюнча сабак берүүгө чакырды. Ошентип мен «Зумруд жазуулары» темасына лабораториялык спектакльдерди коюш үчүн студенттеримди пайдаландым. Мунун кесепети тийди. Ушул сыяктуу эксперименттерим сыйкырчылыктын эшилме негиздерине бекемделип, калуу аракеттерим менен кошул ташыл болуп, бир жыл айланбай шибегени капка ката албайсың деген кептин чындыгын жон терим менен сездим. Андан кийинки өмүрүмдүн 6 жылы мистикага байланыштуу болгон баардык нерселерге ишенбөөчүлүк менен мамиле жасап калдым. Мына ошол руханий куугунтук жеген жылдары мен өзүмө бир катар маанилүү жыйынтыктарды жасадым. Биз бул же тигил чындыкты оболу бүт дилибиз менен жеригенден кийин гана кабыл алат экенбиз. Өз тагдырыңдан качып кетем деп ойлобо. Баары бир качып кутула албайсың. Жараткандын сурагы катуу, бирок мээрими чексиз. 1981 жылы мен устатыма жолуктум. Ага мени мурдагы чыйырыма кайра кайтарууну насип кылыптыр.
мени туура жолго салганча кайрадан тобокелге барып, алхимияны окуп үйрөнө баштадым. Күндөрдүн биринде кечкисин жаныңды эзген телепатия сеансынан кийин эмне үчүн алхимиктер мынчалык татаал жана үстүрт сүйлөйт деген суроо салдым. Алхимиктердин 3 түрү бар, деп жооп берди ал. Бирөөлөр белгисиздикке ыктайт, анткени өздөрү предметин жакшы билбейт. Башкалар билет. Бирок алхимия тили аң сезимге эмес, жүрөккө багытталгандыгында билишет. Үчүнчүлөрүчү, деп сурадым мен. Үчүнчүлөрү алхимия тууралуу укканда эмес, бирок өмүр бою изденип, философиялык ташты ача алгандар. Мына ошондон кийин алхимиктердин экинчи түрүнүн өкүлү устатым мага алхимия сабактарын өтмөй болду. Көп узабай нечен ирет менин башымды маң кылып, кыжырымды келтирген символдуу тил дүйнө жанына жеткирчү жападан жалгыз жол экендигине, башкача айтканда Юнг жамааттык аң сезимсиздик деп атаган нерсеге ынандым. Мен өз чыйырымды жана жараткандын белгилери мурда алар жөп-жөнөкөй болгону үчүн менин акылым кабыл алгысы келбей жаткан чындыктар экендигин түшүндүм. Улуу жаратмандыкка жетүү милдети тандамал гана адамдардын бешенесине жазылбастан, ал милдет жер үстүндөгү ар бир пенденин маңдайына жазылаарын билдим. Албетте, дайым эле андай боло бербейт. Улуу жаратмандык бизге жумуртка же суюктук куюлган идиш түрүндө келет. Бирок ар бирибиз мында кымындай дагы шек жок. Дүйнө жанына сүңгүп кирүүгө жөндөмдүүбүз. Ошол себептен бул маселе боюнча мен билгенимдин баарын жышаналуу алхимик китеп беттеринде термелеп айтып тим болбостон, дүйнөлүк тилди өздөштүрүүгө жетише алган Хемингуэйге, Блейкке, Борхеске, ал дагы аңгемелеринин биринде орто кылымдагы Персиянын тарыхынан бир үзүндү пайдаланган Мальбу Таган сыяктуу залкар жазуучулардын таланттарына таазим этүүгө аракеттенем. Өзүмдүн өтө эле чубалжыган алгы сөзүмдү аяктап жатып, жана менин устатым алхимиктерин 3-чү түрүнө кимдерди кошконун түшүндүрүүгө умтулуп, күндөрдүн биринде лабораторияда мага айтып берген тарыхын мисалга келтирейин. Бир жолу ыйык Мариям ымыркай Исаны колуна кармаган боюнча жерге түшүп, кечилдер жашаган жайлардын бирине барууну чечет. Сыймыктанып, кубанычтары койнуна батпаган кечилдер катарга тизилишип, ыйык эненин алдына кезеги менен чыгып, анын урматына өз өнөрлөрүн көрсөтө баштайт. Бири өзү жазган ырларын окуса, экинчиси Библияны канчалык терең өздөштүргөнүн көрсөтөт. Үчүнчүлөрү ыйык пайгамбарлардын ысымдарын атап чыгат. Ошентип кечилдер өз жөндөмдөрүнө жана алына жараша Мариям менен ымыркай Исаны урматтап тосуп алышат. Четте турган бир кечил ушунчалык момун жана бечара экен, жада калса ыйык жазуулардын сөздөрүн жаттап алганга да жарабаптыр. Анын ата-энеси билими жок адамдар эле. Кыдырма циркте өнөр көрсөтүшчү. Ошол себептен уулун томолок шариктерди өйдө ыргытып ойногонго, дагы 1-2 жеңил желпи фокуска үйрөтүп коюшкан. Ага кезек жеткенде кечилдер салтанатты токтотолу деп чечишкен. Бирок бечара Джон Гелер ыйык энеге айтаар кеби жок, ал тургай баарын уятка калтырышы мүмкүн эле. Бирок ал Мариямга жана ымыркайга өзүнүн бир билгенин тартуулоо зарылчылыгын бүт дити менен сезип турду. Мына ошентип, өнөктөштөрүнүн жекирген көз караштарынан уялып, ал чөнтөгүнөн бир нече апельсинди алып чыгып, аларды өйдө ыргытып, кайра тосуп ала баштады. Мындайча айтканда, өзү билген жападан жалгыз өнөрү, жонглерлугун көрсөткөн болду. Мына ошондо Исанын жүзүндө күлкү ойноп, алаканын чапкылай баштады. Мариям бечара жонглерго гана өз уулун ишенип,
колуна кармап турууга уруксат берди. Автор улуу жаратмандыктын сырларын таанып билген алхимикке арналат. О, Мария, кыз бойдон аруулукта боюна бүткөн, сага далбастап кайрылып жаткан биз тууралуу Кудайдан сурана көр. О, мин. Сапарын улап отуруп, ал бир айылга туш келди. Бул жерде Марфа аттуу аял аны өз үйүнө кабыл алды. Ал аялдын Мариям аттуу сиңдиси бар эле. Ал Исанын бутуна жакын отуруп, анын сөзүн угуп жатты. Марфа болсо мейманга сый тамак жасоонун камында жүрүп, жакын келип мындай деди: Жаратканым, сиңдим мени кызмат кылсын деп жалгыз калтырып кеткенинде сенин ишиң жокпу? Ал мага жардам берсин деп айтып койчу. Иса болсо ага мындай деп жооп кайтарды: Марфа, Марфа, сен көп ишке күйпөлөктөп, кам көрүп жатасың. Бирок азыр болгону бир гана нерсе керек. Мариям болсо андан ажырата алгыс асыл бөлүгүн тандап алды. Евангелие Лукиден. Пролог. Алхимик жолоочулардын бири ала келген китепти колуна алды. Китептин мукабасы жок экен. Ошентсе да автордун атын тапты. Оскар Уайльд экен. Китепти барактап олтуруп, кокусунан нарциссtin тарыхы көзүнө чалдыкты. Узундуу күнү кечке булакты күзгү кылып каранып, өзүнүн сулуулугуна суктанган келбети келишкен жаш жигит жөнүндөгү уламышты алхимик билчү. Акырында жаш жигит өзүнүн ушунчалык суктанып кетип, сууга кулап түшүп, тумчугуп калат. Ошол булактын жээгинде өсүп чыккан гүлгө каза тапкан уландын ысымын ыйгарышкан экен. Бирок Оскар Уайльд бул тарыхты башкача айтып бериптир. Нарцисс курман болгондо токойдун тоту куштары, дриадалар булактын суусу көздүн жашынан улам туздуу болуп калганын байкашат. Сен эмне ыйлап жатасың? Деп сурашты булактан тоту куштар. Мен нарциссти жоктоп ыйлап жатам, деп жооп кайтарат мөлтүр булак. Таң кала турган эч нерсе жок, дешти тоту куштар. Ал токой аралап баратканда биз ар дайым анын артынан чуркап жүрчүбүз. Ал эми анын ажайып сулуулугун жакындан жалгыз гана сен көргөнсүң. Ал сулуу беле? Деп ага булак суроо узатты. Ага сенден артык ким баа бере алмак эле? Деп таң калышты токой тоту куштары. Нарцисс сенин жээгиңде, сенин сууңду тиктеп күн өткөрчү эмес беле? Булар көпкө үн катпай туруп, акыры мындай деп жооп берди. Мен нарциссти жоктоп ыйлап жатам. Чынында ал сулуу экенин эч качан түшүнбөпмүн. Нарцисс жээгиме келип, менин сууларыма эңкейген сайын анын көзүнө менин сулуулугум чагылып турар эле. Мен ошон үчүн ыйлап жатам. Кандай гана сонун тарых, деп ойлоду алхимик. Биринчи бөлүк. Жаш жигиттин аты Сантьяго болчу. Койлорун айдап, эскилиги жетип, жарым-жартылай урап калган чиркөөгө чукул калганда күн уясына батып бараткан. Чиркөөнүн төбөсү алда качан урап калган. Ал эми бир кездеги бөлмөнүн ордунда тартайган тыт өсүп чыгыптыр. Сантьяго ошол жерге түнөмөк болду. Чиркөөнүн эскилиги жетип калган каалгасынан койлорун ичкери айдап кирип, чыга беришти ар кандай такталар менен тосуп койду. Жакын арада карышкырлар деле жок. Бирок кээде койлор тентиреп кетип калса, аларды кирээлигичке издегенге туура келчү. Сантьяго курткасын жерге жая салып, башына окуп бүткөн китебин жаздап жата кетти. Уктаар алдында мындай деп ойлонду. Калыңыраак китеп алыш керек экен. Узакка окусаң да болот. Жаздык катары пайдалансаң дагы калың. Ойгонуп кеткенде али караңгы болчу. Жыртык чатырдын ар кайсы жеринен жылдыздар жылтырап көрүнүп жатты. Дагы бир аз уктай турсамбы?
деп ойлонду Сантьяго. Анын түшүнө өткөн жумада эле көргөн түшү кайра кирди. Ал кайрадан түшүн аягына чейин көрө албай калды. Ордунан туруп шараптан жутту. Таягын алып жуушап жаткан койлорун сайгылап айдай баштады. Бирок 2 жылдан бери улам жаңы жайыт, суу издеп, жер кезип жүргөн койлору менен табышмактуу байланышы бар сыяктанып, көпчүлүгү ал көзүн ачаар замат ойгонгон. Менин адаттарымды жаттап алгыдай болуп, мага жедеп көнүп бүтүштү, деп ичинен ойлоп койду ал. Бир аз ойлонуп көрүп, балким тескерисинче болуп жүрбөсүн. Койлор эмес, мен алардын ыгына көнүп калган окшойм, деп күбөрөндү ал. Бирок кээ бир койлору жуушап жаткан жеринен турганга шашылган жок. Сантьяго аларды таягынын учу менен сайгылап, ар бирин атынан чакырып жатты. Анткени кээде аларга китептеги жакшы көргөн жерлерин үн чыгарып окуп берчү, же болбосо койчунун турмушу жалгызчылыкта өтөөрү, ал турмуштун кубанычтары аз экени тууралуу кеп кылчу. Кээде шаарлар аркылуу өткөн кезде кулагы чалган жаңылыктардан айтып берчү. Акыркы кезде Сантьяго бир гана нерсени 4 күндөн кийин бара турган шаардагы соодагердин кызын гана сөз кылып калган. Ал кызды өткөн жылы бир жолу гана көргөн. Нооту, жүн саткан соодагер койлорду анын көзүнчө кырктырганды жакшы көрчү. Көз жазгырышпасын дегени го. Сантьягонун тааныштарынын бири ошол жерди көрсөткөн. Ошон үчүн ал койлорун бул жерге айдап келген. Жүн сатайын дедим эле, деген ал соодагерге. Дүкөндүн жанында адамдар абдан көп экен. Анын ээси койчуну түшкө чейин күтө тур, деди. Сантьяго макул болду. Жолго олтуруп, аркасындагы түйүнчөгүнөн китепти алып чыкты. Койчулар да окуганды билет экен деп ойлоп Күтүлбөгөн жерден жанынан кыздын үнү угулду. Ал башын көтөрүп кызды көрдү. Кебетеси нукура андалусиялык кыз экен. Чачтары жумшак, узун, капкара, көздөрү учурунда Испанияны багындырган маврлардыкындай. Койчуларга китеп окуштун кереги жок. Ар кандай китептерге караганда койлор аларды көп нерсеге үйрөтө алат, деп жооп берди Сантьяго. Ошентип сөздөн сөз уланып, 2 саат бою сүйлөшүштү. Кыз ага соодагердин кызы болоорун, бири-бирине коёндой окшош аябагандай тажатма күндөрү тууралуу айтып берди. Сантьяго болсо ага Андалусиянын талаалары, сапарында басып өткөн чоң шаарларындагы уккан кептери туурасында божурап берди. Ал сүйлөшкөнүнө абдан кубанды. Дайым эле койлору менен кобураша бермек беле. Сен окуганды кайдан үйрөндүң эле? Деп сурады кыз. Эл кайдан үйрөнсө, мен деле ошол жерден, мектептен үйрөнгөм, деп жооп узатты жаш жигит. Билимиң болсо эмнеге кой кайтарып жүрөсүң? Сантьяго бул суроого жооп бербеш үчүн эптеп бир нерселерди айтымыш болуп кутулду. Анткени кыз баары бир аны түшүнө албайт деп ойлоду. Ал өзүнүн саякаттары тууралуу айтып берип жатканда кыздын мавританиялыктардай көздөрү кээде алайып чоң ачылып, кээде кичирейип жүлжүйө калып жатты. Убакыт кандай өтүп жатканы билинбей, Сантьяго ушул күн эч качан бүтпөсө экен деп кыялданды. Соодагерди кардарлары жанын койбой, кой кыркынды 3 күн күтсөм экен деп тилек кылды. Буга чейин мындай сезимди эч качан башынан өткөргөн эмес. Ушул жерге өмүр бою калгысы келди. Мына бул кара чач кыз менен күндөр бири-бирине эч окшошпос эле. Бирок кыздын атасы келип 4 кой 40 деп буйруду. Тиешелүү акчасын санап берип, Сантьяго эми кийинки жылы келсин деди. Мына эми ошол белгиленген мөөнөткө болгону 4 күн калды. Ал жолугушам деп бир чети кубанганы менен ошол эле учурда бир аз толкунданып жатты. А балким тигил кыз аны унутуп калгандыр. Бул шаар аркылуу көптөгөн койчулар өз малын айдап өтөт эмеспи? Ошол дагы кеп бекен, деди ал өз койлоруна. Кыз деген башка шаарлардан деле табылат.
Ошенткени менен жүрөгүнүн түпкүрүндө бул абдан маанилүү жагдай экенин сезип турду. Койчулардын дагы, моряктардын дагы, соодагерлердин дагы, дүйнөнү ээн эркин кыдыргандын дагы артык көргөн адамы жашаган бир шаары дайыма болот эмеспи? Таң агарып атты. Сантьяго койлорун күнчыгыш тарапка айдап жөнөдү. Койлорго жакшы, деп ойлоп баратты ичинен. Эч нерсе менен иши жок. Балким ошон үчүн мага ыктап жатышкандыр. Буларга суу менен чөптөн башка эч нерсенин кереги жок. Ал Андалусиядагы мыкты жайыттарды билгени үчүн койлор анын эң жакын достору. Мейли, күндөр бири-биринен эч айырмаланбагандай эле болуп койсун. Мейли, күн чыккандан батканга чейин убакыт чексиз созула берсин. Мейли, алар кыска өмүрүндө бир дагы китепти окушпасын. Шаарларда дагы, айылдарда эл сүйлөп, бири-бирине жаңылыктарды айтып берген тилди дагы билишпесин. Суусу менен жайыты кенен болсо эле алар бактылуу. Ал үчүн алар адамдарга өзүнүн жүнүн, өз төлүн жана мезгил-мезгили менен өз этин берешендик менен тартуулашат. Мен бүгүн кокус жапайы жырткыч болуп, аларды биринен сала бирин кыра баштасам, алар эмне болуп жатканын теңинен көбүн кырып салгандан кийин гана түшүнмөк, деп ой жүгүрттү Сантьяго. Алар өз инстинктине караганда мага көбүрөөк ишенишет. Анын бир гана себеби бар. Мен аларды жайыты менен суусу кенен жерге алып барам. Бүгүн башына мындай ойлор кирип жатканына өзү дагы таң калды. Балким жанагы койлору менен түнөп чыккан чиркөө бир бөлмөсүндө тыт өсүп калган жер каргышка калган үчүндүр. Оболу ага бир жолу мурда көргөн түшү кайра кирди. Ал эми азыр болсо ишенимдүү сапарлаштарына кыжыры келе баштады. Ал кечеги кечки тамактан калган шараптан жутуп, курткасын бекем кымтынды. Бир нече сааттан кийин күн аркан бою көтөрүлгөндө күн чыйылдап ысып, койду айдаганга алы жетпей калаарын билет. Азыр бүт Испания уктап жатат. Аптап кечке жуук гана басаңдайт. Ага чейин ал ушул оор курткасын кийип жүрүшү керек. Адаттагыдай эле ушуну айтып даттанайын дегиче дал ушул курткасы ар күнү таңкысын аны сууктан сактап келе жатканын эстей койду. Аба ырайынын ар кандай оош кыйыштарына даяр болуш керек, деп ойлоду Сантьяго курткасына ыраазы болуп. Демек, 2 жыл бою Андалусиянын бөксө тоолору менен түздүктөрүн, бул аймактын бардык шаарларын кыдырып чыккан ээси сыяктуу эле куртканын дагы мааниси жана максаты бар экен да. Сантьягонун максаты саякат эле. Сантьяго бул ирет нооту саткан соодагердин кызына карапайым койчу кантип окуганды үйрөнгөнүн түшүндүрөйүн деп чечкен. Иш жагдайы мындай болгон. 16 жашка чейин ал семинарияда окуду. Ата-энеси дин кызматкери болсун деп ойлошкон. Курсакты тойгузуш үчүн көр тирликтин түйшүгүнөн башы арылбаган карапайым дыйкандар уулу менен сыймыктангысы келген. Сантьяго латын, испан тилин жана дин илимин үйрөндү. Бирок бала кезинен эле дүйнө тааныйм деген кыялы, Кудайга кызмат кылсам же адам баласынын айып жазыктарын окуп үйрөнөйүн деген умтулуусун жеңди көрүнөт. Ошентип бир ирет чечкиндүүлүк кылып, ата-энесин көргөнү барганда дин кызматкери болгусу келбей, саякаттанганды жакшы көрөрүн айтты. Уулум, деди анда атасы, мына ушул кыштак аркылуу төгөрөктүн 4 бурчунан адамдар өтүшкөн. Алар кандайдыр бир жаңы нерсе издешчү, бирок өздөрү мурдагы калыбынан өзгөрүшкөн эмес. Аларың тиги дөңсөөдө турган сепилге жеткенде өткөн күндөрү азыркыдан жакшы экенин түшүнүшөт. Алардын чачы ак же түсү кара болушу мүмкүн, бирок экөөбүздүн айылдаштарыбыздан башка эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бирок мен алар жашаган жактагы сепилдер кандай экенин билбейм да, деп жооп берди Сантьяго.
Ал адамдар биздин талааларыбызды, аялдарыбызды көргөндөн кийин ушул жерде биротоло калгысы келгенин айтышат, деп сөзүн улады атасы. Мен болсо башка жерлерди көргүм келет, башка жердин да аялдарын көрсөм дейм. Бул адамдар эч качан бизде жашап калышпайт да. Саякатчы болуш үчүн көп акча керек. Ал эми биздин кембагалдардын ичинен койчулар гана көчүп конуп жүрүшөт. Мейли анда, мен койчу болоюн, деди Сантьяго. Атасы эч нерсе деп жооп берген жок. Ал эми эртең менен байыркы 3 алтын тыйын салынган капчыгын берди. Муну бир жолу талаадан таап алгам. Асмандан түштү деп эсептей бер. Өзүңө бир коро кой сатып ал дагы биздин сепил эң башкы сепил экенине, биздикинен сулуу аялдар эч жерде жок экенине ынангыча дүйнө кыдырып жүрө бер. Уулуна батасын берип жатканда Сантьяго атасынын көзүн карап, карылыкка моюн сунуп баратса да, отурукташып жашоонун жыргалчылыгы, тамак ашым, ичер суум, үстүмдө үйүм бар деп өзүн канчалык соороткону менен атасы дагы саякатка чыккысы келип жатканын түшүндү. Чыгыш тарапта оболу асман кызарып, көп узабай күн чыга келди. Сантьяго атасы менен сүйлөшкөн сөзүн эстеп, көңүлү көтөрүлө түштү. Ал азыр көптөгөн сепилдерди, көптөгөн сулууларды көрдү. Алардын бири дагы 2 күндөн кийин жолугушчу кызына тең келе албайт экен. Азыр анын бир короо кою бар. Кемсели, башка дагы бирөөнү алмаштырса болгудай китеби бар. Бирок эң негизгиси анын кыялы ишке ашып жатат. Ал саякаттап жүрөт. Ал эми Андалусиянын талаалары тажатканда короо коюн сатып жиберип, моряк болуп кетиши мүмкүн. Деңизде жүргөндөн тажап кеткичекти далай-далай шаарларды, башка аялдарды, бактылуу болуунун башка ыкмаларын билип калат эмеспи? Семинарияда Кудайды кантип издешкенин билбейм, деп ойлоду ал көтөрүлүп келаткан күндү карап. Сантьяго дайыма жаңы жол издеп тапканга аракеттенчү. Бул жактарда көп ирет болгону менен мында бул чиркөөдө алгачкы ирет түнөдү. Дүйнө кенен жана түгөн күз. Мейли, койлор аны жетелеп кете беришсин. Сөзсүз кызык бир нерсеге алып барышат. Кептин баары алар өздөрү күн сайын жаңы жол салаарын, жайыттар менен жыл мезгилдери алмашаарын биле беришпейт. Алар чөп жана суу менен гана алек. Балким биз деле ушундайдырбыз, деп ойлоду койчу. Мен өзүм деле нооту саткан соодагердин кызы менен таанышкандан бери башка аялдар тууралуу бир жолу да ойлогон жокмун. Асманды карап өз ичинен болжолдоду. Буйруса түшкө чейин Тарифага жетип барат. Ал жерден китебин калыңыраак башка китепке алмашат. Фляжкасына шараптан толтуруп, сакал мурутун алып, чачын тегиздетет. Соодагердин кызы менен жолугушууга даярданып алыш керек. Башка бир койчу андан оозунуп, ал кыздын колун сурап коюшу мүмкүн экендиги тууралуу ойлогусу келбеди. Жашоо түшүңдү чындыкка айлантууга мүмкүнчүлүк бергени менен кызык, деп ойлоду Сантьяго ушул асманды карап, кадамын арттырып. Тарифага түш жоруган кемпир жашаарын эстеди. 2 рет көргөн түшү эмнени билдирээрин айтып берсин, көрөлүчү. Кемпир мейманды ашканадан түркүн түстүү пластмасс шооналардан куралган парда менен тосулуп коюлган төркү бөлмөгө алып кирди. Бөлмөдө стол, 2 отургуч бар экен. Тамдын боорунда Исанын жүрөгүнүн сүрөтү илинип турат. Үйдүн ээси оболу өзү олтуруп, анан Сантьягону отургузду. 2 колунан кармап, шыбырап дуба түшүрдү. Кыязы сыгандардын дубасы окшойт. Койчуга сыгандар көп кездешчү. Кой кайтарбаганы менен алар дагы дүйнө кезип жүрүшчү. Эл арасында алар алдамчылык менен күн көрөт. Дилин шайтанга сатып жиберген. Балдарды уурдап кетишет. Алар кийин табордо кул катары кызмат кылып калышат деген кептер айтылчу. Сантьяго өзү дагы бала чагында цыгандар уурдап кетет деп аябай коркчу.
Азыр кемпир анын колунан кармаганда ошол коркуу сезими кайра ойгонгондой болду. Бирок бул жерде Иса пайгамбардын ыйык жүрөгү илинип турбайбы деп ойлоду ал, калтырагын басып тынчтанууга аракеттенип. Кемпирге коркуп жатканын билдиргиси келбеди. Ичинен отчынаш келмесин келтирди. Аябай кызык экен, деди дагы кемпир анын колундагы чийиндерден көзүн албай кайра үн катпай калды. Жаш жигиттин ого бетер тынчы кетти. Колдору андан дагы катуу калтырап, дароо колун тартып алды. Мен сага кол ачып тагдырымды айтып бер деп келгеним жок, деп ал ушул үйдүн босогосун аттаганына өкүндү. Андан көрө сураган акчасын төлөп кете берсе жакшы болуп жүрбөсүн. Ал өз түшүнө абдан чоң маани берген көрүнөт. Билем, сен түшүңдү жоруп бер деп келдиң, деп жооп берди сыган кемпир. Түштөр жараткандын биз менен сүйлөшкөн тили. Дүйнөдөгү тилдердин бири болгондо мен аны которо алам. Бирок эгерде жараткан сага сенин дилиңдин тили менен кайрылып жатса, анда ал жалгыз гана сага түшүнүктүү болот. Ошентсе дагы кеңеш бергеним үчүн мен сенден баары бир акча албайм. Мына сага, деп ойлоду жаш жигит. Ошентсе дагы тобокел кылып көрөйүн деп чечти. Койчу дайыма тобокелге барат эмеспи? Кээде короого карышкыр тиет, кээде кургакчылык болот. Анын өмүрүн көрккө бөлөгөн ошол тобокел эмеспи? Мага бир эле түш 2 жолу кирди, деди ал. Мен жайытта койлорумду кайтарып жүрүптүрмүн. Бир маалда бала пайда болуп, койлор менен ойногусу келет. Койлорума башкалар жакын келгенин жакшы көрбөйм. Алар башка адамдардан чочулайт. Эмнекени билбейм, айтор алар балдардан гана чочулашпай жакындашат. Койлор адамдын жашын кантип аныктаарын түшүнбөйм. Андан ары уланта бер, деп сөзүн бөлдү кемпир. Тигине, менин казаным отто турат. Сенин акчаң аз, ал эми менин убактым кымбат. Бала койлор менен ойноп жаткан, деп Сантьяго бир аз тартынчыктап сөзүн улады. Анан бир маалда мени колумдан жетелеп, Египеттеги пирамидаларга алып барды. Сыган кемпир ал эмне экенин билер билбесин күмөн санап бир аз токтой калды. Бирок кемпир үн катпады. Египет пирамидаларына алып барды, деп ал кайра шашылбастан кайталады. Ошол жерден мага мындай деди. Эгерде кайра ушул жерге келсең, катылган кенчти таап аласың. Мына, эми ошол кенч кайда жатканын көрсөтөм, дегиче мен ойгонуп кеттим. Ошентип 2 рет түшүмө кирди. Кемпир узакка үн катпады. Анан кайрадан Сантьягону 2 колунан алып, алаканын тешетиктеди. Азыр мен сенден эч нерсе албайм, деди кемпир. Бирок кенч таап алсаң, анын 1/10 бөлүгү меники. Жаш жигит кубанганынан каткырып жиберди. Түшүнө кирген кенчи анын жарбаган акчасын сактап калат. Кемпир чын эле сыган окшойт. Сыгандарды маңги баш деген туура билем. Түшүмдү жоруп берчи, деп өтүндү ал. Оболу ант бер. Кенчтин 1/10 бөлүгүн мага берем деп ант берсең айтып берем. Сантьяго ант берди. Бирок кемпир Исанын ыйык жүрөгүнүн сөлөкөтүн тик карап, антын кайра кайталашына талап кылды. Бул түш жалпы тилде, деп айтты ал. Абдан татаал болсо дагы мен аны жорганга аракеттенейин. Мына, мен ошол эмгегим үчүн кенчиңдин 1/10 сурап жатпаймынбы? Эми жакшылап угуп ал, сен Египеттин пирамидаларына барышың керек. Мен ал туурасында уккан дагы эмесмин. Бирок бала айтып жаткандан кийин ал чындыгында эле бар экен да. Сен ошол жака жөнө, ошол жерден кенч таап алып байыйсың. Сантьяго оболу таң калды. Анын көңүлү кайт боло түштү. Мындай болоор болбос иш үчүн кемпирди издеп табыштын кереги жок эле. Баарынан да акча албаганы жакшы болбодубу? Убактымды бекер короттум, деди ал. Мен сага эскертпедим беле, сенин түшүң жорганга кыйын экен. Буюм канчалык өзгөчө болсо, ал ошончолук жөнөкөй болот. Акылман адам гана анын маңызын түшүнө алат. Менин акылым ага жетпейт. Ошон үчүн мен башка өнөрдү, мисалы алаканыңды карап,
келечегиңди айтып берүүнү үйрөнүп алгам. Египетке кантип жетем? Ага менин башым оорубайт. Мен бал ачканды гана билем. Түштү чындыкка айланта албайм. Болбосо мен кыздарымдын көзүн карап, алардын берген оокаты менен жашайт белем. Египетке жетпей калсамчы? Жетпесең бал ачканым үчүн акы албай калам да. Биринчи жолу болуп жатты беле. Эми болсо жөнө. Ансыз деле мен сени менен көп убактымды короттум. Сантьяго сыгандан көңүлү катуу иренжип чыгып, мындан ары эч качан түшкө ишенбейм деп чечти. Аңгыча иштери менен алектениш керек экенин эстеди. Дүкөнгө барып тамак аш сатып алды. Китебин башка калың китепке алмашты. Аянттагы отургучка отуруп, жаңы шарапты ичмек болду. Күн ысык эле. Шарап Сантьягону сыйкыры бардай сергитти. Койлорун шаардын четиндеги жаңы досунун короосунда калтырды. Сантьягонун аймактын бардык жеринде достору бар болчу. Ошон үчүн ал жер кыдырганды жакшы көрчү. Жаңы дос күтсөң, аны менен күндө көрүшкөндүн зарылчылыгы жок. Семинариядагыдай тегерегиңде бир эле адамдар болсо, акырындап алар сенин турмушуңа аралаша баштайт. Турмушуңа аралашкандан кийин аны өзгөрткүсү келет. Эгерде сен алардын айтканы менен болбосоң, таарынат. Ар бир адам өз турмушта кандай жашаш керектигин так билет эмеспи? Бирок эмнегедир эч ким өз турмушун жакшылап жөндөй албайт. Жанагыл сыган кемпир сыяктуу түштү жоруганы менен аны кантип чындыкка айландырышты билбейт. Сантьяго күн бир аз салкындаганда койлорун жайытка айдап чыгайын деп күтмөй болду. 3 күндөн кийин ал соодагердин кызы менен жолугушат. Ошол жердеги чүркөө кызматкеринен алмашып алган жаңы китебин окумак болду. Китеп калың экен. Биринчи эле бетинде кимдир бирөөлөрдү акыркы сапарга узатуу зыйнаты сүрөттөлүп, анын үстүнө каармандарынын ысымдары тилиң келбегидей татаал эле. Эгерде мен бир кезде китеп жазсам, деп ойлоду жаш жигит, окурмандар кимдин аты кандай экенин жаттабашы үчүн анын ар бир жеринде, ар бир бетинде жаңы каарман болот. Жаңыдан гана китепке үңүлүп, маркумду карга көмө баштаган жерине келгенде, белгисиз карыя жанына олтура калып, сөз баштаганда күн куйкалап турганы менен Сантьяго чыйырга түштү. Тигилер эмне кылып жатышат? Деп суроо салды аянттагы адамдарды көрсөтүп. Иштеп жатышат, деп көңүл кош жооп кайтарды жаш жигит, китепке катуу үңүлүп жаткан түр менен. Чындыгында ал соодагердин кызынын көзүнчө 4 коюн кыркып жатканын, ал кыз анын жөндөмдүүлүгүн көрөт деп ойлоп жатты. Сантьяго мына ушундай көрүнүштү көп элестетер эле. Ар бир жолу таң калган кызга койду куйругунан тартып, желкесине карай кыркыш керек экенин түшүндүрчү. Андан тышкары кыялында койлорду кыркып жатканда кыздын көңүлүн көтөрөр түрдүү кызыктуу окуяларды ойлоп койчу. Бул окуяларды ал китептерден окуп алган. Бирок аларды чындыгында эле турмушунда болгондой кылып айтып бермек. Калкым чыгып калат деп коркпойт. Анткени кыз окуганды билбейт да. Бирок карыя аябай өжөр экен. Чарчадым, суу сап жатам. Бир уртам шарап берчи, деп сурады. Сантьяго кутулайын деген ойдо ага фляжкасын сунду. Чал болбосоң кое кал. Көрсө анын аңгемелешкиси келиптир. Абышка эми жаш жигит эмне окуп жатканын сурай баштады. Сантьяго шарт ордунан туруп, башка отургучка барып отуруп алайын деп ойлой баштады. Бирок атасы аны дайыма улууларды урматта деп үйрөткөн. Ал 2 себеп менен үн катпастан китепти кошунасына сунду. Биринчиден, ал китеп кандай аталарын өзү жакшы билчү эмес. Экинчиден, эгерде карыя окуганды билбесе, өзүн төмөн сезгиси келбей, окчун барып отуруп алат. Деди карыя китепти биринчи жолу көрүп жаткансып. Аны айландыра карап чыгып, мындай деди. Жакшы китеп, маанилүү нерселер тууралуу го, бирок анча кызык эмес. Сантьяго таң калды.
Карыя окуганды билмек турсун, дал бул китептин өзүн окуп чыгыптыр. Эгер ал чын эле кызыксыз болсо, аны башкасына алмаштырып алмак. Бул китеп бардык китептерде жазылгандай эле экен, деп сөзүн улады карыя. Адам баласы тагдырын өзү тандай албасы туурасында. Дүйнөдөгү улуу жалганда баары ишенсин деп аракеттенген китеп. Дүйнөдөгү улуу жалган деген эмне? Деп таң калды Сантьяго. Анын төркүнү мындай: турмуштун бир учурунда биз жашообузга көзөмөлдү жоготуп коебуз. Ошондо тагдыр аны башкара баштайт. Андан өткөн жалган нерсе жок. Менин тагдырым таптакыр башкача болду, деди Сантьяго. Мени чиркөө кызматчысы кылабыз дешкен. Мен болсо койчу болуп кеттим. Ошонусу жакшы болуптур, деп макул болду карыя. Сен дүйнө кыдырганды жакшы көрөсүң да. Бул кудум менин ойлорумду билип алгандай, деп ойлоду жаш жигит. Ал эми карыя аңгычакты калың китепти барактап, аны кайтарып берейин деген ою дагы жок сыяктанат. Сантьяго эми гана карыя араб бурнусун кийип алганын байкады. Айтмакчы, мында өзгөчө деле эч нерсе жок болчу. Тариф аны Африка жээгинен кууш кысык гана бөлүп турган. Ал кысыкты бир нече саатта өтүп кетсе болот. Арабтар шаарга көп каттачу. Буюм тейимдерди сатып алып, күнүнө бир нече ирет кандайдыр бир кызык көрүнгөн намаздарын окушчу. Сиз кайдан болосуз? Деп сурады ал карыядан. Бардык жактан. Андай болбойт да, деп каяша жооп кылды жаш жигит. Эч ким бардык жактан болушу мүмкүн эмес. Мисалы мен койчумун, дүйнө кезип жүрөм. Бирок мен эски сепил жайгашкан шаардын жанындагы жерден болом. Мен ошол жерде туулгам. Андай болсо мен Салимде туулгам. Сантьяго Салим дегени кайда экенин билчү эмес. Бирок уят болбош үчүн өзүнүн билбегенин жашырып кайра сураган жок. Ал өз түйшүктөрү менен алектенип жүргөн адамдар нары бери өтүп жаткан аянтка тигилди. Салимде кандай жашоо? Мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Кепти улаганга эч бир шылтоо жок эле. Ал шаар Андалусияда эмес экени анык болчу. Анткени ал мындай шаарды билмек. Сиз эмне иш кыласыз? Эмне иш кыласыз? Карыя боору эзиле каткырып ийди. Мен шаарды башкарам. Мен Салимдин падышасымын. Кээде адамдар болбогон бир нерселерди айта беришет, деп ойлоду жаш жигит. Андан көрө чөп оттоп, суу ичкенден башканы билбеген, тили жок койлор менен баарлашкан жакшы. Же китеп окуган жакшы. Алар дал сен каалаган учурда укмуштуудай окуяларды айтып берет. Ал эми адамдар менен башкача. Аларын кээде балп этип бир нерселерди айта салышат. Сен болсо анысына эмне деп айтаарыңды, сөздү кантип улантаарыңды билбей отурасың. Менин атым Мелхиседек, деп үн катты карыя. Канча коюң бар? 7 деп жооп узатты Сантьяго. Карыя анын турмушу тууралуу өтө көп нерселерди билгиси келди окшойт. Баракелде, ошондойбу? Эгерде сен койлорум 7 десең, мен сага жардамдаша албайм. Жаш жигит чындап ачууланып алды. Ал жардам сураган эмес. Оболу карыя шарап сураган. Анан китеп сурады. Анан сөз улагысы келди. Китепти кайтарып бериңиз, деди ал. Мен жолго чыгышым керек. Короодогу койлоруңдун 1/10 берсең, кенчикке кантип жетишти үйрөтөм. Жаш жигитке эми бардыгы ачык боло түштү. Цыган кемпир андан эч нерсе алган эмес. Ал эми карыя балким анын күйөөсүдүр. Жалган маалыматтар үчүн алдаганча көп акча өндүрүп алат. Кыязы ал дагы сыган окшобойбу? Сантьяго деп оозун ачкыча карыя жерде жаткан чыбыкты алып, кумга бир нерселерди чиймелей баштады. Ылдый эңкейгенде көкүрөгүнө тагылган бир нерсе көздү уялтып, жалт-жулт эте түштү. Бирок жаш жигиттей шамдагай кыймылдап, карыя кийимин кымтылай салды эле, тиги жылтырак дароо көрүнбөй калды. Жаш жигит ошондо кумга эмне деп жазылганын окуганга үлгүрдү. Чакан шаардын негизги аянтын жаап турган кумдан ал атасы менен энесинин ысымдарын, өзүнүн кудум бүгүнкүгө чейинки турмуш тарыхын,
балалык оюндарын жана семинарияда өткөргөн суук түндөрдү толугу менен окуду. Али Билелик соодагердин кызынын ысымын окуду. Өмүрүндө буга чейин бир дагы жанга айта элек нерсени, бир жолу кийики аңчылык кылам деп атасынын мылтыгын уруксаатсыз алганын, өмүрүндө бир жолу аялдын койнуна жатканын окуду.